Ну вот смотрите, вот он вчера стоял. Хотя бы жашылга өтсөм болмок, кызыл менен кетип калды. Ну вот. Так. Siz vaqt beriңiz, biz tovarimizni sotib бүтүп, кичине акча кылып алалы. İçinde soğudagirlerdi. Milyonduk dağıtır. Kim? Yaşarlı geledi. Kim milyon aldı? Bul değil de. Sizler gelgende tazalana, sizler gitgende qaytып чыгып алышат. Ошону да канча аракет кылсаңыздар. Всё. Biz bu жакта акча төлөйбүз, брон төлөйбүз. Biz азыр мына айдан баштап брон бербейбиз деп атабыз. Себеби бизде адам кирбейт, соода болбойт. Саламатсыз. Саламатсыз. Муниципалдык инспекция. Мына азыр айтабыз. Азыр муну алдырбайбыз. Бирок азыр муниципалдык инспекция тарабынан түшүндүрмө иштери башталсын. 3 gün предписание бергилер. 3 gün içinde başka orun табыш керек. Kaçmakla Eceke, kaçmakla biz сүйлөшкөнгө келдик. Сураныч сизден 3 gün içinde мындай мыйзам чегине өткүлө. Базардын ичинен бир орун тапкыла, же башка базарга баргыла, же бирок тротуар бул эл үчүн. 3 gün içinde başka жер табыш керек. Макулбу? Ежеке, штраф төлөдүз мейли. Мен билем, силерге штрафта уже жардам бербейт. Эл көп айтат, хотя бы алдын ала айтып койгула. Мына өзүбүз келип, Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы менен келип туруп, мына алдын ала айтып атабыз элге. 3 gün. 3 gün içinde bir orun tapkıla, мындай мыйзам чегинде болсун. Орун тапкыла деп атасыз, бирок ошо орундар барбы базардын ичинде? Аны бул экономический отношения деп коет. Буга чейин 70тен ашык орун бар болчу. Бирок бул 1 айлык мурун маалымат да. Азыркы учурда сөзүн ачыгы билбейм. Базардын ичинде бар болчу жерлер. Кирип туруп ошол жакта сооданы кылсын. Же жок болсо мэрия тарабынан атайын могу жерде павильон коюлду. Ар бир жаран келип туруп ошол павильонго кайрылса, азыркы учурда мэрияда 1500ге жакын вакант бар. Вакант жумуш. Бизге жумушчулар келет. Жетишпей атат. Айлык ар кандай 20 000 сомдон баштап 80 000 сомго чейин. Келип ошол мэриянын кызматкерлери менен чогуу ай иштешсин. Ну вот смотрите, вот он вчера стоял. Хотя бы жашылга өтсөм болмок, кызыл менен кетип калды. Ну вот, так, конечно, да. Вот, ну здесь, если честно, и смешного нету ничего, потому что как бы это проблема, да, это большая наша проблема. Sizler gelgende tazalана, sizler кеткенде qaytып чыгып алышат. Ошону да канча аракет кылсаңыздар. Всё, биз келебиз таза экен, туурабы? Биз кеткенден кийин кайра чыгып атат, а? Постоянно ушундай. Андан да 5-10 мүнөт чыкпай коюшат, кайтып эле баягы козгарындай болуп эле чыгып алышат. Биз бул жакта акча төлөйбүз, брон төлөйбүз. Биз эч нерсе төлөй албай атабыз. Себеби клиент ушул жерде. Силер мыйзам чегинде соодар кылып атат. Биз азыр мына айдан баштап брон бербейбиз деп атабыз. Себеби бизде адам кирбейт, соода болбойт. Ошон үчүн тазаласаңар доказательство. Айша. Айша эже, 3 gün мөөнөт беребиз. 3 gün içinde тазаланбаса, понедельник күн келип туруп, муниципалдык инспекция күнү түнү буякта иштейт. Сиз туура айтасыз. Сиз туура. Мына мыйзам чегинде иштеген киши экен. Ичинде иштейт, патенти бар, төлөп атат. Бирок аларга келбей атат. Анткени могу жолдун жээгинен бүт клиенттер ошол жөнүндө жээгин алды. Понедельниктен баштап туугандар, мына понедельниктен баштап штраф эмес, ошол окаттарын баарын изымание кылабыз. Болбойт. Понедельник демчи адам. Жок, аны сиз хорошо. А сиз башка элди ойлоп коюңуз. Ичинде соодагерлерди Миллиондук таатат. Ким? Жашаалы келет. Ким миллион алды? Бул да эл да. Бул да биздин эл да. Не место бергиле. Место иштейбиз. Место боюнча, пожалуйста. келин сизге жумуш берели. Эмнеге жумуш дейт? Жумуш 1500, азыркы учурда мэрияда 1500 орун бар. Siz vaqt beriңiz, biz tovarimizni sotib бүтүп, кичине акча кылып алалы. Андан кийин Канча убакыт керек? канча вакыт бере аласыз бизге? Канча убакыт керек? Эми силерден суранып кетебиз, чын эле мыйзамсыз жерде турабыз, өзүбүзгө деле өнүкчүлайт. Анан силерден мына базар жылап, жаңы базарга кире астында турабыз буюрса. Бирок ошого чейин силерден сураныч каныгырчы школьный сезондо алып алсак, анан бериңиз. Что биз деле разы бололу. Силер сөзүңөрдү эки кылбай биз деле чыгайлы. Хотя бы бир жумага уруксат бериң, анан аберден кийин 4-төн 5тен кийин. Көрдүңүзбү? 1 ай сураганда 2 ай бердик. 3 gün айтты, 3 gün 2 saat айтты, 3 gün бердиз. Бирок азыр 7 күндей. Ал, туугандар, билебиз да. Азыр сооданы кылгыла. Понедельник күнү келебиз, понедельник күнү. Туугандар, подождите, кой туруңуз. Албайсыз, эжеке.
Вот негизи мореки мурда бул дорожка болчу. Эл өтүш керек бияктан. Пиар эмес, бирок карап коюңуз абалы. Ар бир кечки мал тазалыктын балдары чыгып тазалап атат могулчу. А вот ЦГСН, давайте ЦГСНди сурайбыз. Мен негизи Вот ЦГСН. вот ЦГСН. Вот так может осуществляться торговля вообще? Это Без ГТС. функция ветеринарной инспекции. Ну, По вообще. идее нельзя. Анан бүгүнкү мыйзамсыз сооданы кылган кишилерге биз 3 күн беребиз. Буга чейин 1 ай бергенбиз. 2 ай өттү. Мына дагы 3 күн. Мына 2 саат сурады. Эжебиз 2 саат сурады. 3 күн берели. Бирок понедельник күнү келип туруп, могу жерде жолдун баарын ачыш керек. Бүгүн Ош базарында рейд иштерди уланттык. Баарыңарга белгилүү болгондой, биз азыркы учурда өрт коопсуздугу каратабыз, санитарлык нормаларды аткаруу боюнча иштер жүрүп жатат. Мына уже азыр бүгүн Чуй проспект менен Кулиев көчөлөрүнө ирет келди. Буга чейин бир нече жолу биз Ош базарга чыкканбыз. Мисалы биз азыр турган жерде, могу жерде башаламан соода болчу. Башаламан соода өзүнчө эле бир мындай дыйкандардын кампалары болчу. Азыркы учурда мына жаңы асфальт салынып, газондорду отургуздук, буюрса мындай элге жакшынакай шарт түзүп бердик. Ошондой эле Кулиев көчөсү менен Павлова көчөсү, анан кийин Чуй проспектин биз тазалайбыз. Келиңиз, мындай бир шаар баарыбызга керек, мындай бир тартипке келели, тазалыкка чакырам.